Саламатсыздарбы? Бүгүнкү маанилүү маегибиздин негизги темасы Кыргыз газын сатуу Кумтөр окуясын кайталоодобу деген теманын айланасында болот. Бүгүн студиябызда мейманда мурунку каржы министри Акылбек Жапаров. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы Акылбек мырза? Мына акыркы күндөрү Кумтөр кен байлыгы боюнча коомчулугубузда кенен талкуу жүрүп, эмнегедир деген ошол нерсе аягына чыкпай жаткансыйт. Дасыккан экономист катары сиздин оюңуз кандай? Эми Кумтөр эмне болуп атат дегенде, мен кичинекей бала кезде Дыйкан менен Аюунун ортосунда бир мультфильмди тартышты эле, көрсөтүшүп, экөө чогуу кызматташайлы, мындан ары турмушта чогуу урайлы деп, анан буудай айдашат да. Буудай айдаганда Дыйкан айтат: сен каяк жагын, жердин астында өскөнүн аласың, үстүндө өскөнүн аласың деп. Анан Аю айтат: мен жердин астында өскөнүн алайын деп. Күзгө чейин кайтарат, баарын иштешет. Күзүндө Дыйкан баарын чогултуп, данды чогултуп алып үйүнө кетип калат, жерди казса эчтеке жок. Анан бир жылдан кийин келип Аю менен Дыйкан эми дагы эле иштешейли. Быйыл кызыл чайдайбыз. Сен эмне аласың десе, мен эми жердин үстүндө өскөнүн алам, сен жердин астындагы өскөнүн ал дейт да. Мына ушуга окшош сыяктуу кылып эле, анткени карапайым элде так маалыматтар жок. Акцияларда мына 2003-кө чейин деле 67% бизде болчу. Кыргызстан эчтеке көргөн эмес да. Ошондуктан азыр деле мына 67% алсак дагы эмне болот дегенге так суроолор коюлганы менен жооптор жок да. Мен ойлоп атам, эми бул өлүмдөн башкасынын баары эле эрте болгону жакшы. Эми жамандык келерде алдын ала Кыргыз даярданып көнүп калган. Ошондуктан эгерде денонсация болсо, биз кандай зыян тартабыз, кайсы жерден тартабыз, жана денонсация болгондон кийин биз өзүбүз ушуну иштетип кете алабызбы? Мен бир мисал келтирип коеюн. 2005-жылы революция болгондон кийин ушул суроо талаптар аябай катуу көтөрүлдү. Бир топ талаш тартыштан кийин президент, премьер экөө мени жумушчу топтун башчысында коюп 2007-жылы. Анан канадалыктар менен сүйлөшөөрдүн астында анда бюджетибиздин тартыштыгы нөл болуп калган. Бюджетте $150 миллион накталай акча турган. Мен Кыргыз алтынын президентин чакырып, эми премьер менен ал кезде Атамбаев эле, президент Бакиев эле экөө менен тең макулдашып туруп, бул канадалыктар менен сүйлөшөөрдүн астында биз өзүбүздүн мындай сүрүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Өзүбүз алар жок эле иштетип турган механизмдерди иштете баштабасак, алар бизге чиркей чаккандай көрбөйт. Эл аралык сотко баргыла, биз силерди утуп алабыз деп тура берет деп. Кыргыз алтынга Жакупов Алмаз Сейталиевич деген анда президент эле $25 миллион сразу кредит бере баштады. Анткени эл аралык банктар аркылуу алтынды сатып турчу, ошолордон кредитти Центера гарантия берип алып, анан алтынды дагы сатып алып, анан кайра сатып турган механизми бар эле. Биз кичинекей болсо дагы ошо бөлүгүн бөлдүк да, Кыргызстан өзү сатып алып, өзү саткандай кылып койдук. Канадалыктар аттан көрү деп байкай баштады да. Анан ошол убакта азыр деле бир $150-200 миллион тегерегинде бул ишканага жыл сайын керек. Наоборотунда болуп туруш керек, заттарды сатып алып, анан алтынды чыгарып турганга. Мына ошол экинин тегерегиндеги акчабыз бизде бар эле да. Биз эгерде 2003-жылы Центра туура эмес түзүлгөнүн аягына чыгара алсак, кыргыздар өзү иштеп кете ала турганын дагы далилдей алса, анда бизге кыйын болуп калат экен деп, анан алар переговорго барган да. Мына ошентип биз мына азыркы премьер-министр 17% сатып ийген Танаевдин өкмөтү, биз ошолор соттош керекпиз деп атат. Кайра 17% ким алып келгенин айтпайт да. Аны ошо биринчи революциядан кийин президент Бакиев менен премьер Атамбаев, эми жумушчу топтун башын мен жетектеген, бирок эң ошондо жетишкендигибиздин бири биз оппозицияны дагы, элдерди дагы, журналисттерди дагы баарын бириктиргенбиз да. Кыргыздын кызыкчылыгы үчүн баарыбыз биригели дедик. Ошол эле мына Болот шаар азыр эми Атамекенден депутат болуп отурат. Ал киши аябай катуу каршы чыгып жүргөн. Бир 3 жума кабинеттен чыкпай эле отуруп алдым да. Байкем болгон материалдарды бербесеңиз, сиз кошулбасаңыз болбойт деп. Арслан Малиев, Ишенбай Кадырбеков, Орозбек Дүйшеев, анан НПО журналисттердин баарын биринчи бир айым жалаң эле ошолор менен сүйлөшүп, Кыргыздын кызыкчылыгы үчүн баарыбыз бир топ болойлу. Оппозициябызда биригейли.
Биз булардан эмне талап кылабыз деп талаптарыбыздын баарын орду менен ирети менен коюп, Центеранын ичинде 52-ден 61-ге чейин процент биздики болуш керек деген талапты коюп алып чыгып, мына биз эгерде ошондо Танаевдин өкмөтү сатып кетпегенде Центеранын ичинде 52%ке жетишкенбиз да. Эгерде ошондо ак жол же болбосо ошо мурунку парламент тарап кетпегенде, балким жанагы дагы 9% алсак, бүгүн кыргыздарда 42% Центерада болмок. Калган бир 9%-ын мен рыноктон сатып алайын дегем да. Ошондо Центерада биздики 51% болуп, биз жеке эле Кыргызстандын кумтөрүн башкарбай. Биз ошондо Монголияда дагы, Америкада, азыр эми Турцияда дагы гендерди изилдеп атышат. Бул эл аралык компанияны кыргыздар башкарып калмак да. Тилекке каршы биз буга жетише албай калдык. 2008-жылы мени финансы министрлигинен жылдырды. Атамбаев отставкага кетти. Биз менен чогуу иштеп аткан жумушчу группанын баарын чилдей таратып ийип, анан анын ордуна Елисеев деген бала менен, анан тилекке каршы президенттин баласы Максим Гришев кетип, ошо 2008-ден 2009-га чейин эмне болуп атканын билген жокмун да. Ошо президент, премьерлер, өкмөт таанышкан 1200 баракты эч ким караган деле жок. Бирок акыры ошо 2007-нин негизинде болгон эле соглашенияларды биз колдойбуз деп, дагы жанагы 12-16 миң гектар жерде чогуу артынан берип эле, анан ошону 2009-жылы бүтүрүп коюшту да. Мен бул тарыхта айтып атканым, кылдат менен анан Кыргыздын кызыкчылыгын астыга коюп баарыбыз бир болсок, буларды деле жеңе алабыз. Буларды деле ута алабыз да. Такай мына бүгүнкү бийликтин биз утулабыз дегенине мен таң калам. Эми алар сот эмес да. Алар биз утулабыз деп эле ушунчалык эле денонсациялоодо жана элдин тарабына чечүү. Жок, кыргыз өкмөтү эл аралык сот эмес да. Утулабыз деп эле кыйкыра бергенде сотко барганда утабыз же утулабыз деш керек да, туурабы? Утуш үчүн эмне керек? Ошонун камын көрүш керек. Утулуп калсак эмне кылабыз? Анын да камын көрүш керек да. Анан мен ойлоп атам, бул кыргызда айтып коет, алтын турган жеринде каат деп коет да. Мен 2006-жылы кабинетте отурганда ал убактагы биринчи вице-премьер Данияр Үсөнов президенттин көзүнчө айткан. Эгерде ушуну мен анткени өкмөттөн каршы чыгып, алардын соглашениясына болбой койгом да. Өкмөттөн ошондо 11 өкмөттүн мүчөсү Данияр Үсөновдун сунушуна каршы чыкканбыз. 14 15 мүчө аны колдоп чыгышкан. Анда Исабеков, Азимбек деген премьер-министрибиз келбей койгон. Анан биринчи вице-премьер катары заседанияны алып барып, аябай чоң чатак чыккан да. Анан президенттин кабинетине мен биринчи жолу эркек ыйлаганын көргөм да. Ушу эмне үчүн өтпөй калды деп. Мен ошондо элдин эле кызыкчылыгы эмес, алардын да кызыкчылыгы бар боло деген сезилип калды эле. Ошондой ал убактагы биринчи вице-премьер эле. Анан ошондо президентти карап туруп айтты, эгерде $1 же бир акцияны көбүрөөк алып келсе, мен эшикке барып өзүм астын өлөм деди. Анан ошондон кийин мына кеткиче президенттин кабинетине киргенде мен такай барып терезени карачумун. Анан эле а киши күлө берчү да. Эч ким асылган жок, Акылбек, отур бияка, отура бер деп эле. Анан жанагы биз баарыбыз биригип алганда жеңишке жетишкенбиз да. Азыр дагы эгерде биз жеңип алып баарыбыз бириксек, Саруудагы элдер, Көлдөгү биздин атуулдарыбыз, мына Бишкектеги оппозициябыз, түрмөдө отурганыбыз, түрмөдөн чыкканыбыздын баары биригип, Кыргыздын кызыкчылыктарын так айтып чыксак, анткени жеке эле бул 67%, 51% менен токтолбойбуз да. Мына 10 жылдан бери Кумтөрдүн тегерегинде бир да ишкана курулган жок. Жылына 10%тен алтынды Кыргызстандын ичинде иштетейли. Бул 1 тонна 600 килограммга чейин зергер буюмдарын чыгара башташыбыз керек. Жаныбыздагы эле Ислам Каримов жалаң жана цепочкалар чыгара турган аппараттарды алдырып, болгону бир $5-6 миллион тегерегинде экен. Ошону коюп койду эле, азыр бүт дүйнө жүзүнө ушуреки цепочкалардын жанагы эмелердин алтындан цепочка жасап, биздин кыз келиндердин жакшы буюмдарын жасап, дүйнө жүзүнө сата баштады да. Мына жыл сайын биз 10%тен Кыргызстанды иштеткиле, же болбосо биз алтыныңарды чыгарбайбыз деп койсок, Центераны биз башкарабызбы, же болбосо бөлөктөр башкарабы, бизге пайдасы ошондон түшө баштамак. Бир 5-10 жылдын ичинде биз жылына 5-10 тонна алтынды иштете турган, бир 5.000-10 миң киши түзө турган жумуш орун түзмөкпүз. Экинчи тарабы болсо, азыр бир 11 миллиард сомдун тегерегинде заттарды алып келип атышат.
ошонун баарындагы да Кыргызстандын ичинде иштеткен 10%тен жылына биз иштете башташыбыз керек да. Ошол эле мына известканы биз Өзбекстан, Казакстандан алып келип атабыз. Мындай чугунный болванкалар, таштар бар, ошолорду дагы Россиядан алып келип атабыз. Мына ушундай ишканалардын баарын силер ачып кете бересиңер. Жыл сайын десек, мына 10 жылдан кийин бизде кумтөрдүн гени бир күнү баары түгөнөт да. Түгөнсө дагы ошо кумтөрдүн иштеп аткандарга караганда көбүрөөк иштеп, анан ошо алтынды иштете турган заттарды, сырьёлорду, керектелүүчү нерселердин баары Кыргызстандан чыгып калмак. Бизде кумтөрдөн башка дагы 3000 тонна, 3500 тоннага чейин алтыны бар калкпыз да. Кудай ушундай бизге байлыкты берген. Демек, ушу жактарын да караштырышыбыз керек. Анан мына экология деп кыйкырып атып эле бул өкмөт андан кийин экология боюнча такыр сүйлөбөй калды. Эгерде экологиялык бузуулар болсо, Кыргыз тарапка өтсө дагы кыргыздар иштетпеш керек. Азыркылар дагы иштетпеш керек. Эгерде экологиялык бузуулар жок болсо, анда эмнени айтып аттык? Менин оюм боюнча мындан кийин Кыргызстандын өнүгүүсү экология, экономикалык өнүгүү болуш керек. Эгерде биздин экологиябызды буза турган бир да ишкана болсо, анын канча бизге киреше алып келерин, канча салык төлөөрүн такыр этибарга дагы эсибизге да албашыбыз керек да, жаап коюп коюшубуз керек. Алтын болобу, бөлөк баалуу металл болобу, мунун баарын Алла Таалам бүгүнкү жашап аткан бизге эле берген жок да. Биздин балдарыбызга, неберелерибизге берди. Балким алардын акылы бизге караганда толугураак болор. Технологияга көбүрөөк жетишер. Ошондо алып иштетип алышат. Кече жакында чечим чыгып, парламентте талкууланып жаткан кыргыз газды сатуу боюнча. Ошол жерде бир топ депутаттардын ойлору айтылды. Кыргыз газды сатуу бул кумтөрдүн тагдырын кайталап жатат деп. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Азыр бирдемени алып сатаарда анын так баасын билиш керек да. Элге мына азыр ушундай убытык менен эле кыргыз газ иштеп атат, тигил бул деп атат, бирок так баасын айткан жок. Мен билишимче азыр ошо эки өзүнүн балансында турган ошо переоценка боло элек. Өзүнүн баягы бир 10 жыл, 20 жыл болгон баасы менен эле караганда бир 50 миллион доллардын тегерегинде турган компания да. Жөн эле ошондо турган актив эмелери, оборотун карабаганда. Анткени 300 миңден ашык, мен 380 миңге жакын ошо газды керектөөчү үйлөргө газ кирген, мындан башка ишканалар бар. Бул чоң бизнес, чоң ишкана да. Азыркылар иштете албай атабы, мурункулар иштете албай атабы, бул бөлөк суроо. Бирок бул чоң ишкананы ошо 1 долларга деп атат. Мен таң калып атам, муну 1 сомго сатыш керек да. Доллар эмес, 1 сомго баалаш керек. Анан бул сатканыбыз жакшы, аларга так талаптардын баарын коюшубуз керек да. Мисалы, Кыргыздын мыйзамдары менен иштейсиңер. Тарифти биз өкмөт, парламент макулдук бермейинче кескин түрдө көтөрө албайсыңар. Биздин ошо ишканаларга кирише албайбыз, ал рынок болуп калат. Бирок элге берип аткан тарифтерди биз карап турушубуз керек. Анан инвестициялык программа, азыр мына айтып атышат, 600 миллиард рубль салышат, анан мындай кылат. Ошо салынбай калса эмне кылабыз деген суроого так жооп жок да. Мына жакында дагы бир ушу телевидениеге барып калганда ген директордун замы бараптыр, Куралбек байке деген. Андан сурадым мен. Ошо инвестициялык соглашениялар аткарылбай калса, мына орустарда да бир топ кыйын болуп атат, мына суу каптап атат, сел жүрүп атат дегендей, алар кыргыздардан башка да өзлөрүнүн толгон токой проблемалары бар. Мына ошолор болуп калып акча келбей калса, кыргыз эмне кылат десе, эл аралык сотко барат дейт. Биз кайра эле канадалыктардын кейпин кийген атпайбызбы азыр? ЦНТРда элечи. Кумтөр менен кыргыз газын Мындан 1 долларга же 1 сомго сатса болобу дегенге болот. Бирок алар Кыргызстанга эмне алып келет? Ошо так шарттарын билиш керек. Мына тарыхта план Маршалла деп коет. Маршал деген экономист улуу ата мекендик согуш, экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин Германиянын бир топ заводдорунун баары ушинтип бутуна турган. Мына 1 маркага сатылган. Бирок ал жерде так аныкталган. Жылына 1000ден рабочий кошулуп турат. Алардын ортомчу акысы жана чыгып аткан продукциянын баары экспортко кетирип туруш керек. Жана Mercedes деген машинелер, Ford дегендердин баары таң. Анан жылына 25 миллион доллардан кем эмес инвестиция ушу заводдорго келип туруш керек. Эгерде ушу 3-4 астына койгон милдеттемелерди аткарбаса, анда Германиянын закондору менен эле инвестицияларын талашпайт. Кайра эле 1 маркага бүт заводду сатып алат. Германия өкмөтү деген талабын так жазылган да. Биз бир тарабы сатканды ойлоп атабыз, кайра 1 сомго же 1 долларга сатып алганды такыр ойлоп атабыз да. Мына ушу аябай чоң азыркы өкмөттүн мүчөлүштүгү болуп атат.
Анткени азыр парламенттеги ратификация кыла турган жерде кийин эгерде булар инвестициялык соглашенияларды аткарбай койсо, ушу кейпи менен эле кайра сатып алайлы десек, алар айтат 50 миллион же 100 миллион доллар бергиле дейт. Мунун баасы ушунча. А силер 1 сомго сатып албадыңар беле десең, айтат эл аралык сотко баргыла дейт. А эл аралык сотто айтат, мындай бизде прецедент болгон эмес дейт. Демек, мындай нерселерден дүйнө жүзүндө болгондон кийин аяктагы жакшы жагын, жаман жагын дагы иликтеп, ошо жакшы жактарын баарын биз эске алышыбыз керек да. Кыргызстанда ошо жол менен кетишибиз керек. Жөн эле улуу өлкө экен, анан мен бир сөз берип койдум элем, анан мен деген намустуу кишимин деп эле аны 1 сомго сатып берген туура эмес да. Ушундай олуттуу маселелерди чечүүдө бийлик эмне үчүн эч ким менен кеңешпей туруп эле талаптарды өздөрү түзүп, анан ошону алып келип парламенттин астына кое беришет. Эмне үчүн ошол талаптарды тактоодо алар деген парламент менен дагы кошумча бир уюмдар менен кеңешип, элге көбүрөөк пайда алып келчү жагын карашпайт? Эми бул башкарууда дагы, экономикадагы Питер дегендин бир принциптери бар. Принцип Питера деп коет. Ал жерде ар бир киши өзүнүн компетенттик эмес деңгээлине умтулат дейт да. Азыр менин оюм боюнча көбүн эсе парламентте дагы, өкмөттө дагы ошо компетенциясы жетишпеген. Эми Кудайдын буйругу экен, барып калган кишилер отургандыктан алар министрликтердин ичинде, аппараттардын ичинде өзүнүн замдары, профессионалдарды укпай, мен өзүм билем, мен деле кыйынмын дегенге өтүп кетишти да. Анан бул текеберчилик Куран боюнча дагы эң чоң күнөө экен. Ошо текеберчилигинен, өзүнүн компетенциясы жоктугунан Кыргыздын кызыкчылыгын бүгүнкү күнү эле ойлоп, эртең бүрсү күнү же 5-10 жылдан кийин эмне болорун ойлогонго чамалары жетпей атат да. Акылбек мырза, мына бүгүн мүмкүн бийликте отуруп, бийликте иштеп жаткандар бул кемчиликтерин байкабай жатышкандар, мүмкүн алардын жакшы иштеп, бир жакшы экономиканы көтөрүп, алуулуктуу иш алып барган, биз байкабай жаткандарыбыз, коомчулук байкабай жаткандар, сырттан карап турган киши катары сиздин оюңузча бүгүн ошо 7-апрель окуясын, ошо кан төгүлгөн революцияны бүгүнкү бийлик актадыбы же актай алган жокпу? Эми үмүт деген өчпөйт экен да. Мына эмки жылдын мына быйыл 3 жыл болду, 2013 жыл 3 жыл болуп калды. 2 революцияны кыргыз эли башынан өткөздү. Мен биринчи революцияда баягы начальник штаб болуп, андан экономика жана финансы министрлигин башкарган киши катары, кийин дагы мына 12-жылы финансы министрлигин башкардым, 2 революциядан кийин дагы. Цифраларга так токтоло кетишибиз керек да. 2005-тен 2008-ге чейин ички дүң продукция 2 эсе өскөн. Бюджет 3 эсе өскөн да. Кирешеси дагы, чыгашасы дагы өскөн. Бюджеттик тартыштык 0 болгон жана өкмөттүн капчыгында 6,5 миллиард сом. Же болсо ош акча менен 150 миллион доллардан ашык акча турган. Ошол убактагы 3 премьер-министр, биринчиси Бакиев, экинчиси Кулов, үчүнчүсү Атамбаев бирөөдөн 1 тыйын сураган эмес. Демек, кыргыз эли, кыргыз экономикасы бирөөнөн 1 тыйын албай, өзүнүн ишине, өзүнүн алдына ишенип, таянып иштесе болот экенин ошондо көрүнүп калды да. Ошо 3 жылдын ичинде 170 школ курулду да. Айтып коеюн, 2000-жылдан 2005-жылга чейин болгон 17 школ курулган Кыргызстан боюнча. Ал эми 2005-тен 2008-жылга чейин 170 школ курулуп, биз чоң таппай калганбыз. 1-сентябрда барып ачканга министр, директор агентстволор жетишпей, ошолордун замдары райондордун акимдеринин деңгээлинде эле бир школдор ачылып калган да. Демек, биринчи 3 жылы эбегейсиз чоң жылыштар болгон. Пенсиялар 50%-ке көбөйгөн. Мындай көп түйшүктүү суроо талаптардын баары чечиле баштаган да. Тилекке каршы 2008-жылдан баштап бул бийлик деген бир кишиге эле түшөт экен да. Кудайдын нуру менен, Кудайдын мээрими менен бир эле кишиге түшөт экен. Ошо нурду балдары талашып, айрым учурдарда инилер кийлигишип калгандыктан бул нур аларга өтпөй койду да. Ошондон кийин экономика аксай баштады. Мындай темптерде менен өсүш дагы болгон жок, тилекке каршы биз артка кете баштадык. Ошондуктан 2010-жылдагы болсо керек да. Ал эми 2010 менен 2013-тө карай турган болсок, мындай 2 эсе дүң продукциябыз да өскөн жок. Мына бюджеттик тартыштыгыбыз быйыл кайра 18 миллиард болуп калды. Мына шайлоонун астында эле биз анда мен бюджет комитетинин төрагасы болуп туруп, профсоюздар менен оппозицияга чыгып, ар бир школдо стачкомдорду уюштуруп отуруп, мугалимдердикин
3 жылдын ичинде мугалимдерди зарплатасындагы ошолорго керек опыт кыла турган лабораторияларындагы мектептердин баарын оңдойлу, приоритет кылайлы деп астыга чыктык элек. Бул шайлоонун астындагы Жапаровдун аракети. Андан көрө давай культураны да көтөрөлү, тигини көтөрөлү деп баарыныкын көтөрүп алып, азыр мына эми дайынын таппай отурабыз да. Демек, өткөн 3 жыл менен азыркы 3 жылды салыштырып болбойт. Бирок азыркы 3 жылда мына парламенттик өлкө болуп, бир эмес 5 фракция болгондуктан мурункудай бийликти бирөөлөр узурпациялап алат деген коркунучтан алыстагансып калдык да. Ошого карабай эле, ошо 5 парламент алсыз, 5 фракция алсыз болгондуктан азыр кайра эле администрацияга, кайра эле премьердин колуна топтолгондой сезимдер калып атат. Мындан дагы өтүшүбүз керек да. Эми 20 жыл президенттик бийликти көрдүк жакшы эле, эми дагы бир 20 жылга парламенттик өлкөдө дагы жашаганга аракет кылышыбыз керек. Негизи эле экономикада чоң-чоң бурулуулар болуп атат да. Мисалы буга чейин жанагы двигатель внутреннего сгорания деп коет, технологический уклад алмашып атат да дүйнө жүзүндө. Ошо двигатель внутреннего сгорания болгондо Америка менен Германиялар аябай астыга чыгып кеткен. Анан компьютерлер болгондо мына Япония, Кытай, Корея, Сингапур, Малайзиялар чыгып кеткен. Азыр жаңы мына 2010дон 2018 жылга чейин жаңы бир технологиялык укладка жылган турабыз. Бул нанотехнологиялар. Бул гелио деп коебуз, күндүн нурунан электр энергия чыгаргандар, анан ядерный энергиядан чыгарылгандардан биз астыга кеткен табыз да. Мисалы азыр бизде электр зымдын баары тартылып атпайбы? Баарыбыз электр зым келмейинче свет күйбөсүн билебиз да. Биз буга чейин телефондор дагы ошондой болчу. Азыр мына телефондун батареясын алмаштырып коюп эле сотовый телефонду көтөргөндө электр энергия дагы ушундай кичинекей батареялардын ичинде болуп, ар бир үйдүн ичинде өзүндө эле болот. Бир жакынкы бир 10-20 жылдын ичинде зымдар тартылбай эле, алар жанагындай кичинекей батареялар. Демек, ушу 2010 менен 2018 жылы же Кыргызстан өнүккөн өлкөлөрдүн арасына кириш керек эле. Бүт ыр-чырыбыздын баарын унутуп калып, жанталашып аракет кылып, компьютерин дагы, нанотехнологиясын дагы чогалып кете турган мүмкүнчүлүк эле, же таптакыр эле биз артта кала турган өлкөлөрдөнбүз. Тилекке каршы экономикадагы көрсөткүчтөр көрсөтүп турат. Биз астыга мына Япониядай же Кытайдай астыга умтулбай эле, биз бир жерге токтолуп калгандай сезим болуп атат да. Эгерде бюджеттик тартыштык дагы эле 18 миллиард, мына эмдиги жыл 18 миллиард деп атат. Ушуну менен кете бере турган болсок, биз эч качан өнүкпөйбүз. Бир да мамлекет президентти кабыл алып атканда өзү менен тең карабайт. Бир дагы премьер биздин премьерди өзү менен тең карабайт. Анткени бүт жерге барарда мунун бюджетин сурашат. Киришеси канча, чыгашасы канча. Анан ден соолугун кандай, анан баарыбыз жакшы, кел тамагы чейил дегенден башка болбойт. Мына 2005 жылы биз ошондой милдеттемен тең ата болобойт экенбиз да. Сен ал өлкөң чоңбу кичинекейби аны такыр карашпайт. Өзүңдүн алыңа жараша жашасаң, кирешең менен чыгашаңды бир кылып, элиңди тынч башкара алсаң, элиңде авторитетиң болсо, ошондо сен чоң-чоң мамлекеттердин деңгээлиндеги ошолордун лидерлери менен тең ата боло аласың да. Анан өзүң экономикаңды башкара албаганын көрсөтүп атсаң, жанагы бюджеттик тартыштык деген ошо экономикага алы келбегенин көрсөтүп атат да. ызы-чуунун баары токтобой атса, центрде деле жөн калган жок да, бүт Кыргызстанды дүйнө жүзүнүн баарына жамандап атат да. Туурабы, анын өзүбүз дагы токтоло албай атабыз. Ошондуктан азыркы кыйынчылыктарды эл бирикмейинче болбойт да. Мындан келди биздин экономика жагынан дагы жана башка тараптарынан дагы 7-апрель окуясынан кийин бийлик эл үмүтүн актай алган жок деген жыйынтыкта экенсиз да. Жок, эми баарын эле жамандай бербеш керек. Жакшы жактар дагы бар. Анткени ушу 4 президенттин 4-сүнө эле Атамбай Алмаз Шаршеновичке датканы куруу, анан жана датка кеминди куруу менен энергетикалык жактан көз карандысыз алып келүүсү, урустары менен сүйлөшүп, жана Верхний Нарынский каскад болуп атат. Эгерде мына азыр өкмөт сиздердин, биздердин айткан сын пикирлерди угуп, кыргыз газды, инвестициялардын так алып келе турган механизмдерин иштетип, газ боюнча дагы биз Өзбекстанга көз карандысыз болуп калсак, анда биздин мамилелер оңолуп калмак да. Биз кошуналар менен качан жакшы жашайбыз. Биз аларга эчтеке карыз болбогондо да.
Мына бул жактарын айтып кетиш керек, бирок экинчи кооптоно турган жагыбыз биз бүт эле Кытайдан аябай көп, өтө көп акчаларды алып ийип атабыз. Негизи эле кошуналардан карыз албаганга аракет кылыш керек. Экономика тармагында такай ушундай. Анан бул боюнча биринчи президенттин дагы жакшы жагын айтып кетиш керек. Ал жалаң эл аралык финансылык институттардан 2 миллиард алган да. Түздөн түз алган эмес. Мына биздин 2010-жылда сырт жактан дагы бир топ бийлигишүүлөр болгон себептеринин бири биз дагы мына чоң Россиядан түздөн түз акчалап койдук да. Банктар аркылуу эмес. Анан эмгиге чейин алар бизди кекелетип, мына 300 миллионубуз канат. Мына мен өкмөттүн мүчөсү болуп канча переговорлорго бардык. Президенти, премьер деле кокулошот да. Силер кандай немесиңер? 300 миллионду каяка кетирдиңер? Деп мындай кокулоп турат да. Биз силерге 150 миллион бербедик беле деп. А эгерде валютный фонддон алсак, же болбосо Азия өнүктүрүү банкынан алсак, банкирлер акырын сылак, сыпа, анан өзлөрүнүн ичинин арасы менен акырын сүйлөшүп эле жүрө беришет. Анан бара-бара жүрүп, биз жанагы хипикте болгон программалар менен аны кечибийсек дагы болот да. Ал эми Россиядан, Өзбекстан, Казакстан же жаныбыздагы Кытай империясынан акча алып атканда, алгандан да бергени бар деген унутпашыбыз керек да. Мына даткага алып атканда мен эл душманы кылып көрсөтөбүз дешти. Мен өкмөттүн мүчөсү болуп жалгыз болуп калдым. 3,5 саат салгылаштык да биз. Анткени ал жерде жазылып турат. Бул Кытайдын инвестицияларын Кытайдын мыйзамы менен Пекинде ошояктагы торгово-промышленный палатанын эрежелери менен корголот деп жазылып турат да. А мен сурадым да, Кытайдын бир мыйзамын окуган өкмөттүн мүчөсү барбы? Инвестициясын кантип коргойт десем, бирөө да билген жок да. А мен угушумча азыр Кытай баягы бутуна туруп чоң экинин бири болгон өлкө боло турган болуп калып атат. Эми бул Австралия, Африкада, Кыргызстанга да акчаны көп берип атат дагы, инвестицияны коргош үчүн биз күч колдонууга дагы даярбыз дегенди кичинеден четин чыгара баштады да. Азыркы 5-чи Кытайды башкара турган элита келди. Булар англис тилин судай сүйлөйт. Илгеркидей Советтер Союзу менен подмосковный вечераны ырдашпайт. Булар акчаны так санайт. Анан сураганда дагы баягы Кытайдын империялык духу ойгоно баштады да. Ушундай болуп атканда булар менен өтө этият болбосок, өтө коопсуздандары дагылар бар. Анан тилекке каршы мына биринчи революцияда 3 жылдан кийин кичине тынчтык болуп, баары жакшы болуп калды эле. Ошо тынчтык жакшы орной элбей атат. Кемиси чоң экенин так аныктай албай атабыз. Же парламентте чоң, же президент, же өкмөтү чоң экенин. Негизи эле жооп бере турган бир да киши жок да. Мына инциденттер болуп атат. Начальник ровдуларды сабап атышат, СМБларды, байкуштарды өрттөп, машинелерин аларды койгулап атышат. Акимдерди жөн эле сүйрөп чыгып атышат. Мындай бийлик өзүнүн ордун таба албай атат да. Мурунку 3 жылдыкта алар ордуна келип, элде кичине мына тартип бар экен, бийлик бар экен деген дагы келип калган. Ошондуктан убакыт өттү да. Улам артты карап, анан бүгүнкү күндү, кечээки күн менен бүгүнкү күндү салыштырып болбойт. Бирок эмки, эртеңки келаткан күнүбүз кандай болот? Мына ошону баарын бириктириш керек деп атам да. Негизи эле бул экономикалык жактан дагы, саясий жактан дагы эгерде биз өнүгүү жолго түшөбүз десек, биз бир үй бүлө экенибизди унутпашыбыз керек да. Мен идентификация десем эле элдин баары бул жапарып койго паспорт берем деген дейт. Жок, жанагы биз конституцияда биз кыргыз эли дегенди дагы идентификация кылайлы деген. Мына 90-жылы Кыргызстанда калган жана ошо кыргыз жаранын паспортун алгандын баары биз бир үй бүлөбүз дешибиз керек да. А биз бир үй бүлө болгондон кийин жаманды жашырып, жакшыны гана сыртка чыгарышыбыз керек да. Илгерки кыргыздын салтынын баарына баш ийишибиз керек да. Кыргыздын салты улууну сыйлаш керек, кичүүнү урматташ керек. Жанагындай ызы-чуулардын баарын сыртка алып чыкпаш керек. Мына ошонун баарын биз мыйзам катары дагы, анан бир үй бүлө катары дагы отуруп алып жумушка киришпесек, бизде эч качан тынчтык болбойт. Мына бүгүнкүгө чейин мага эч ким жооп бере албайт да. Биз кыргыз эли деген ким бул? Түштүк, түндүкпү, сары багыш, ичкилик, же болбосо оң канат, же сол канатпы? Жаныбызда жүргөн калган калктар кандай болот? Биз жети атабызга чейин билебиз, жети атадан кийин карасаң баарыбыз эле тияктан бияктан, Манас атабыз дагы Алтайдан келген экен. Биз негизи бөлүнүү жолу менен, анан артты карап кошок кошкондо астыга жыла албайбыз да. Баягы Салижан Жигитов айткандай, биздин элитанын дагы, интеллигенциянын дагы караган эле көздөрүнүн баары арт болуп калды да, артында деп. А киши көп тамашалачу эле. Бизде Манаска атабыз мындай эле деп эле кошок кошуп эле жүрө беребиз. Биздин көзүбүздүн баары желгебизде деп көп айтчу эле да киши.
Биз дагы бүгүнкү күнү ушундан арыла албай атабыз да. Биз астыны карашыбыз керек. Астыны караш үчүн биринчисин да, экинчи, үчүнчү, төртүнчү президенттин дагы жакшы жактарын көрүшүбүз керек. Жаман жактарын эске тутуп коюп, 5-президент шайлап атканда жакшырагын шайлашыбыз керек. Мына ушинтип эле астыны карабасак, биз астыга өнүгө албайбыз да. Сиздер менен бүгүн мурунку каржы министри Акылбек Жапаров кумтөр жана кыргыз газын сатуу бул биздин мамлекетибизге канчалык пайда жана зыян алып келерин жөнөкөй тил менен түшүндүрүп айтып берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.